Бул жашоо өзү кино деп айтып келет эмеспи? Себеби бул жашообузда кандай гана жашоо сүртүмдөрү боло турган болсо, аны тасмага түшүрүп биздин көрөрмандарга чагылдырып берет. Андыктан бизге жаңыдан гана актуалдуу болуп аткан, биздин көрөрмандар күтүп көрүп жаткан Агай кино сериалы жаңыдан гана бет ачар болуп 25 февралда жарык көрдү. Жалпы биздин көрөрмандар көрүп жаткан учуру ушул Агай кино сериалынын башкы каарманы бизге келип аткан учуру Шаршембаев Бактияр бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Кутматаңыз менен. Кутматаңыз менен. Дароо эле ысык темирди басалы сериалдан баштайды. Кантип тартылып калды? Кандай сиз башкы каарманга тандалып калдыңыз? Мен буга чейин бул студиясы менен, Байрак студиясы менен, Руслан Акун менен Акыркы сабак деген сериалда иштешкенбиз. Андан кийин ал сериалдан кийин дагы бир сериал тартып атышат деп угуп калдым. Бирок кастинг болуп, ошо издеп атышыптыр актерлорду. Бирок барган жокмун. Анткени иштешкенбиз да. Если керек болсом чакырат деп эле жүргөм, анан чакырышкан жок. Анан болбой калды го деп ойлогом. Анан бул бат эле болуп калды. Эң айында мага токтошуптур, ошо бат эле кайра чакырышып, сүйлөшүп, сценарийди окуп, такташып алып эле анан кийин бир 4-5 күн ичинде эле чечим кабыл алып, анан кийин съемкага кетип калдык. Жакшы экен. Бул негизги жалпы баягы көрөрмандар көрүп башын түшүнүп калса керек, негизги мындай жалпы каарман катары айтсаңыз, эмнени берели деген ой бар? Бул жерде Гапыр Мадаминов деген биздин агайыбыз бар. Азыркы замандын дүйшөнү десек жаңылышпайбыз го. Бул агайыбыздын өмүр таржымалы жашоосу бүт чагылдырылган, бул болгон окуядан алынган сериал. Бул агайыбыз кантип башынан кандай оор күндөрдү өткөргөн, кандай эмгек менен, кандай кыйынчылык менен ушул гимназияны ачкан, ошо агай менен режиссерлор сүйлөшүп, ошо өмүр баянын ошо бүт элге мындай жеткиликтүү кылып көрсөтүп берели деп ушул сериал тартыштыр. Деги эле ошо тасмада башкы ролду жаратууда сизде кандай болду, деги эле кандай сезимдер болду? Сезимдер албетте бул өтө мен үчүн жоопкерчилик болду. Анткени бул Гапыр агайды ойнош, анан кийин агай өзү көрүп турса, агайга мен ойногонум жагабы, кандай болот экен деп. Анткени экөөбүздүн мындай жаш айырмабыз дагы агайды негизи бир 40 жаштагысын тартышты да. Мен жашымда кичине жашыраакмын, 30-тамын. Анан кийин ошо кандай болуп калат деп, анан кийин режиссерлор ошо грим менен мурутумду өстүрүп, кичине возраст кошуп, ошентип иштедик. Ушул баягы биздин Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимден бир дүйшөндүн образын билебиз да. Деги эле ошол учурда билимге болгон кандай ошол дүйшөндүн жашоосун сезе алдыңызбы ушул каарман аткарып? Албетте, Гапыр агайдын жашоосун сезе алдым. Ушунчалык жашоосу аябай кыйынчылык менен жеттир. Аябай кыйынчылык менен жеттир, бирок ошончалык өзүнүкүн бербеген, алдыга аябай умтулган, элге, ошо балдарга бир гана жакшылык кылыш үчүн бүт баарын артка калтырып, бир гана алдыга кеткен адам болуптур. Баягы ошол учурда жетишпестик, окуучуларга болгон мамиле, адамдардын ошол караңгылыгын көргөнбүз да биринчи мугалимде. Азыркы учурда да ушундай нерсе бар бекен? Бар экен. Ооба, бул 2000-жыл 90-жылдан кийин да ошол убакта тартылган, азыркы заман эмес, эми кичине мурункураак эмени тарттык. Бунда деле агайым мисалы гимназия ачам десе, элдер сен жинди болуп баратасыңбы деп агайды такыр мындай всерьез принимать этишпей, бул кичине жиндирээк деген да сөздөр болуп, ушундай ишеним артышпаптыр эч ким. Ал ошол убакта деле ошо бул эми чыныгы окуя да. Гапыр агайдын өзүнүн сөзүн оозунан уккан сөздөр. Балдарын мектепке жибергенден көрөк поляга иштетип, үй жумуштарын кылдырып, ошондой болчу экен. Анан бирок агай ата-энелер менен дагы ошо ар бир үйдү такылдатып, дүйшөндөй эле ар бир үйгө кирип, ар бир ата-энени ишендирип, ар бир ата-энеге баланын алдыңкы жашоосун ойлогула деп ошентип ишендирип, анан кийин гимназияны жакшы экен. Сөзүңүз болсун, биздин көрөрмандарга дагы трейлерин көрсөтүп, баягы мен укканда бир көргөн жакшы деп коет эмеспи? Трейлерин көрүп алып, андан кийин майга сулантабыз.
Биз балдар турамыз окутуп атабыз. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Андай болса бар. Өзүңчө мектеп ачып алгандагы каалаган чалма кеңин чал. Билимден арка түшүп, мугалимден арка төмөндөп барат. Балдар келге тыштанабы. Түшүрчү эми оğlum. Держан! Ошого мен самап жүргөн эксперименталдык гимназияны эртерээк ачыш керек. Бизге мындай гимназия аябай керек болуп атат. Кимге керек? Кимге? Сенин кызың чоңойсо, трактор менен жер тырматасың. Кыз бала деген окуп билим алыш керек. Аны мугалим болуп каласың. Жок, мен мугалим болбойм. Көрөсүңөр. Өзүң гимназия ачам. Булар мектеп эмес эле, билсек теке муну. Балдардын башын айландырып, элдин баарын алдап. Ошо мектеп барбай эле койдум. Койчу ошо гимназияңды. Эмне болду? Күнү түнү иштеп, жаныңды кыйнап жүргөнүнүн себеби балдарды окутуп, аларга бир жакшы келечек куруп берели деп ошол жакта жүрөм. Бул жер эч качан мектеп болбойт. Тиги тоңдун чокусуна отуруп алып, асманга учпай, чыныгы жашоого келип түгүчү. Мына ушундай азыркы учурда билим жаатына деги эле мугалимдерге болгон өзгөчө көз карашты чагылдырган чыныгы мыкты тасма болду деп ишенебиз. Айтсаңыз эми ушу тартылуу учурун кайсыл жакта өттү, кандай кыйынчылыктар болду? Тартылуу учуру эмеде көлдөн тарттык. Кажы Сай, Бөкөнбай ошол жактан тартып келдик. Кыйынчылыктар эми ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот да. Бул киного тартылуу, кино тартуунда өзүнүн кыйынчылыктары болот албетте. Эми режим бузулат дегендей. Таң атканча тартып каласың. 2-3 эле саат уктап калган күндөр болот. Суук болот. Суукта жука кийинип алып, билгизбей ошону ишип атканын калтырып атсаң да, ысык чайдан ичип кайра калтырбай сүйлөп, ошондой учурлар болду. Дегиз кайсыл учурлар тартылды бул тасма? Октябрда башталды. Октябрь, ноябрда 2 айда. 2 айда бүттү. Ноябрдын ортолору бүттү, ошондо болду. Кичине суук болуп, муздак шамал болуп баштаганда тарттык да. Бул экранда болсо кичине жылуу мезгилди көрсөтөлү дегенбиз. Ошон үчүн кичине суукту дагы билгизбей ишилип тарттык. Ошо жана сценарийди окуп атканда эле өзүңүз ушуну точно мен ийне жине чейин аткара алам деп өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Сценарийди окуганда эми ийне жине чейин аткарам деп эмете алган жокмун. Эми мен кимге ишендим? Эми өзүмө да ишендим албетте. Аткарышым керек деп. Кичине мен үчүн эми жашымда туура келбегендиктен кичине ойлондум, кандай болуп калат болду экен деп. Иши азыркы заман эмес, кичине 15 жыл мурунку, Анан кийин буга чейин Руслан Акунбайке менен иштешкенбиз. Анан кийин бул адамдардын профессионалдуулугун, бул адамдардын деңгээлин аябай жакшы билем. Анан кийин ишендим. Ошол адамдардын аркасы менен аракет кылып жакшы. Мындан толук 1 жыл мурун акыркы сабак аябай актуалдуу болуп, кыргыз журтчулугуна деги эле кино жаатында өзгөчө сериалды тартууда бир бийиктикке жетти да. Чындыгында өзүм дагы сүйүп көрүүчүлөрдөн болдум. Жада калсалардын баягы актерлорунан бери чындыгында мыкты аткарган. Ошонун арасында сиз дагы агайды аткаргансыз да, баягы балдарды өзгөчө ыкма менен бир келечекке жетелей турган. Ошонун негизинде баягы агайды жакшы аткаргансың деп кел бул агай тасмасына баш каарман атандайын деген сунуш болду, ошондой болду? Балким, эмне үчүн именно мени тандалышканын деле билбейт экенмин. Эми ал жактан көрүп, анан кийин кичине ойлоштош керек, аткара алат деген ой болдош керек, ошон үчүн чакырып калышты деп ойлойм. Жакшы экен. Негизи эле ушу Руслан Акун тасмалары чындыгында азыр коомчулукта өзгөчө кызыктар болуп, ушунун тасмаларын чыкканын калтырбай көрүп, мунун сыры эмнеде? Руслан Акун эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат азыр учурда? Руслан Акун сырын деле билбейт экен бул адамдын. Бул өзүнүн жумушун чындап сүйгөн, аябай профессионал, билими аябай жогору адам экен.
адамдык сапаты жагынан дагы ошо режиссер деген ар бир кичинекей деталь, ар бир мелочту мындай байкап турат да, ошону мындай жөн отурса дагы мындай аябай наблюдательный экен да, ар бир нерсени байкап ушундай задача бергенде дагы мындай так туура задачаны берет, актер дагы ошону мындай өзүнүкүн дагы кошуп ойноп кеткенге аябай ыңгайлуу да. Сиз айттыңыз го жана жогоруда 15 жыл мурунку кезде чагылдырганга аракет кылдык, ошол учурда чагылдырды депчи. Азыркы учурда мугалим темасы окутуучу менен окуучунун ортосунда болгон мамиле өзгөчө актуалдуу болуп атпайбы? Баягы видео тасмаларга тартып ийип, анан окуучулар, мугалимдер мындай болду деген. Ушул көз карашка бул агай тасмасы кандай жооп берет? Бул көз карашка бул сериал мугалимдердин кичинекей окуучуларга кылып аткан мамилеси, жакшылыгы, булар бири гана ушу балдарга жамандык каалабайт. Ушулардын келечеги үчүн өздөрүнүн үй бүлөсүн дагы унутуп коюп ушу чуркап жүргөнүндай үйрөтөт да. Бул сериалда бир гана мугалимдер менен балдардын ортосундагы мамиле эмес, ата-эне менен балдардын, мисалы Гапыр агай энелер мектеби деп ата-энелер мектебин ачкан да. Балдарга үйдөн кандай тарбия бериш керек, кандай ата-эне болуш керек, ошону дагы үйрөткөн. Ошонун баарын чагылдырат. Ошол Гапыр агайдын 100% жашоосун алып тартылдыбы же баягы көркөмдүккө кошулдубу? 100%. 100%. Эми мага айтымдарында ошондой Гапыр агай башынан аягына чейин өзүнүн жашоосун төкпөй чачпай айтып берген. Ошолордун негизинде ошонун баарын алып анан кийин чагылышты. Агай өзү баягы сценарийди алып кайра окуп көрүптүрбү? Мындай чындыгында өзүнүн баасы кандай болгон экен? Агай менен булар сценарий жазгандан кийин бүт баарын айтып турушту болуш керек. Мен эми ал жагына такыр кийлигишкен жокмун. Мен бир гана өзүмдүн эмес. Руслан акын менен агай ошо күн сайын сүйлөшүп, телефон менен да сүйлөшүп, анан кийин бул сериалды полный тартып бүткөндөн кийин агайга, ошол эле мугалимдерге, ошол азыр бул сериалдагы мугалимдер персонаждын баарына ошо сериалды көргөзүшүп, алдыларынан өтүп кандай болуптур деп мындай эметип көрсөткөнүштөр. Жалпы съемкалык курам канча болду? Мындай канча адам иш алып барды? Киши мындай эмгек жумшаса керек. Съемочный группада актерлордон тышкары бир 20дай киши болду го дейм. Көп эле болду, баары тең жаш кыздар, жаш балдар, баары мындай алдыга умтулган. Баары тең жаштар болду. Анан ал группа менен биякта башкы каарман болгон үчүн башынан аягына чейин мен жүрдүм. Эң улуусу эле мен болдум окшойт. Ошо аябай сон күндөр өттү. Бир 2 айдай жүрсөк да ошо жаштар болуп чарчаганыбызды билинбей, көңүлдүү, кыйын күндөр да болуп атты, бирок ошонун баарын мындай жаштык менен билгизбей өтүп кетти. Бир жалпылоочу суроо берип кетейин. Деги эле өзүңүз ойногон кинолордон кайсы каармандын өзүңүзгө окшош турасыз, кайсы каарманды? Өзүмө окшош турган андай деле каарман жок. Өзүмө окшош турганы жок. Сизге ыраазычылык билдиребиз, чындыгында таң эрте келип бизге убактыңызды бөлүп берип, азыркы учурда кызык тема болуп аткан, эл ичинде баягы кызыктар болуп аткан теманын алкагында ушундай жакшы маалымат берип кеттиңиз. Бизде көрүүчүлөрдүн баары эле жеринде. Ушул сериалды күтүп көрүшөт. Кудай буйрса, сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан дагы мыкты тасмалардын башкы каармандыгы жарата бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да ийгилик. Арактуу телекөрөрмандар, мына ушундай азыркы учурда өзгөчө кыргыз элинде бир кызыктар болуп аткан сериал чыгып атат. Ал Агай тасмасы, Агай тасмасынын башкы актеру Шашыбаев Бактияр бизде конокто болду.